Каяктан келип чыгып атат бул иш? Атамбаевдин убагында атам депутат болчу, эл аралык комитеттин төрагасы. Ошол учурда Атамбаевга кирип ушундай бир туура эмес иш болуп калыптыр. Бул кыргыздыкы да. Биз ушуну кайра өзүбүзгө кайтарып, биз өзүбүздүн кыргыздыкы деп печатыбызды басып коюш керек. Кандай дейсиз? Десе мен бул эми Кытай менен мамилебизди бузбайлык. Аякка аралашпа. Ал колдон келбейт. Сен колуңан такыр келбейт, аралашпа деп коет. Анан атам макул аралашпайм, бирок өзүм аракетимди кылайын деп кетет. 2013-жылы Кытайдан аны алып алыш өзү бир иш. Жокко чыгарыш ошол чечимди, ЮНЕСКОнукун. Азыр бир шаар эмес, райондун сотунун чечимин жокко чыгара албайсың да. Тиги эл аралык деңгээлде Кытайдан алыш бир чоң иш. Анан кайра ошону алып барып далилдеп, биздики, казактык эмес, казактар каршы чыккан. Башканыкы эмес, мына биздики деп ЮНЕСКОга регистрация кылыш. Ошол жерде мындай жөнөкөй тил менен айтканда нотариально заверить этип печатин басыш. Бул бир иш экен да. 2013-жылы регистрация кылып бүтүп, мен да өзүм ошол Францияда иш чараларын алып барып, ошол жерде чогуу даярданып, мен көргөм кандай деңгээлде, кандай кыйынчылык менен ошол жерде 200 мамлекеттин өкүлдөрүн көндүрүш, капталында чоң Казакстан каршы чыгып атканда, ошолордун баарына далилдеп бериш канчалык бир чоң иш экенин ошол жерден көргөм. 2013-жылы регистрация кылганда элдин оосунда Манасты Кыргызстанга кайра кайтарып келиптир деген сөз көбөйгөнгө байланыштуу. Жакында шайлоо болот деп, Алмаз Атамбаев бизге конкурент болбосун деп иш козготуп камай турулайчы дегендин негизинде болгон окуя да. Ошол менен бирге атам менен баягы разборкалар болсо өзүңөр такташып алуу эмес, баласын кошо деген ошол жерден чыккан да.